Чикаго, Кыргызстан да. Негизинде Чикаго дегенде Америкада кыргыздардын оюна Америкадагы Кыргызстанды депчи. Ушундай ой келет да негизи. Мунун жакшы жактары өтө көп да. Анткени мекенден алыста жүрөбүз өзүбүз. Анан бул жака келгендердин эң азы дегенде эле 2-3 жыл бою Америкада жүрүшөт. Бул жерде мисалы кыргыз коомдук центри деген ачылган. Ошо кыргыздардын жаз майрамы болсун же жеңиш күнү болсун же эгемендүүлүк майрамдары болот го. Ошондо кыргыздар бул жерде жыйналып пикник жасап же жок дегенде жыйналып тамактанып ар кандай кыргыз оюндарын ойноп дегендейчи. Баягы мекенден алыс жүргөндө бир аз болсо да мекенге болгон кусалык кетет да, жана байкелер менен чоң байкелерди көрөсүң, досторуңду көрөсүң дегендей. Анан алыста болсоң дагы кыргыздарга жакын болуп жүргөн жакшы го дейм. For all the browsers, the application behaves the same. So it's okay, you can create a Chrome driver object or you can create any other browser. Мен өзүм келип бул жактан ошол окуган окуумду аларга да көрсөтсөм, ошо IT тармагына кирсе деп пландап келген башындачы. Ошо пландап келип, анан ошол мен өзүм окуп келген тренинг центрдин ээси менен сүйлөшүп, анан бул жерден канча сүйлөшүп жүрүп, анан бул Чикагодон филиалын ачканбыз да. Негизи жакшы болду. Азыр биздин группалардын 70-80% кыргыз да. Эми бул жерде кыргыздар көбүнчөсү акыркы бир 2-3 жылдын ичинде кыргыздар IT тармагына көп кирип башташты. Эми буга чейин бир 5-6 жыл мурдакы убакытты алсак, кыргыздар көбүнчөсү таксиде же башка сатуучулук кылып иштесе, мен өзүм да мурда иштегем да, сатуучулук кылып таксиде иштедим. Анан бирок азыр вот кыргыздар эми IT тармагына кирип башташты да. Жакында эле жаңы группаны бүтүрдүк. Жаңы группанын ичинен бир 55 окуучу бүтүрдү. Анан азыр көбүнчөсү эле жумушка кирип башташты да. Бир азыр 20 жумушка кирди. 1 ай болду. Бүткөнүнө бирок кирип башташты да. Чоң компанияларда айлыгы жакшы дегендей. Айлыгы жакшы дегенде минимум билбейм, бирок орто эсеп менен 90 000, 100 000 жылдык болуп эсептелет да. Бул ошол биз үйрөткөн кесип. Work and Travel менен келгем. Анан Аляскага барып калгандан чын ойлогом, мен неге Америкага келип алдым депчи. Америка кыйын эле экен депчи. Анткени Аляскада көбүнчөсү табияты кооз, бирок мисалы Чикагодо эле өнүккөн эмес. Анткени Аляскага барганда да кичинекей шаарына баргам да. Жумуш боюнча биз заводдо иштешибиз керек болчу. Балыктарды тазалайбыз же балыктарды кесебиз. Ошо заводдо иштеп жүргөндө студентпиз, анан астында акчаны үнөмдөйлү продуктунан жок дегенде деп ошо заводдон эле алып туруп балыкты алып кетчүбүз да үйгөчү. Алып кетсек ал жаман болуп калчу да. Анан ошон үчүн заводдун холодильниги бар да. Холодильниктин ичине кирип, ошо холодильниктин эмесине коюп койчубуз да. Кичинекей терезелери бар эле, ошол жака коюп койчубуз да, бир аз муздап турсун депчи. Бизде холодильник жок да. Ошол жерде муздап туруп, анан качан каалаганда ошол жерден эле сырттан алып келип бышырып жешибиз да. 57 этаж, бирок биз 27-чидебиз, но 2 бөлүк турбайбы? Ошо 2 бөлүктүн астындагысындабыз да. Андан кийинкиси 39, андан кийинкиси 57 болуп келет. Бул Чикагонун эң чоң зданиясы бар. Ал жака чыгып, үстүнөн эле көрөсүң да, бир чыгасың, анан көрөсүң, астын көрөсүң, бүт имараттарды, зданиялар бүт сонунда, вид өлү сонунда. Биз күн сайын келип, отурган жерден эле сыртты карасаң, көрүнүш өзүнчө эле өзгөчө да, анан ичиңден ойлонуп кетесиң да. Чын эле ушул жерде отуруп иштеп турамбы азыр депчи. Банктан сырткары мен өзүм тренинг центрде да иштейм да, Cybertech'те. Биздин курс эч кандай фундаменти жок болгондор үчүн түзүлгөн да. Фундаменти жок бирөө келет, мен кызыгат да, IT-ни окуйын дейм, ушул тармакка кирейин деп ойлоп жатам депчи. Мен жасай албайм го, эмне деп ойлойсуң, мен математика жакшы эмес.
же кызыгуум жок, кирип көрбөгөндөн кийин билбейт да. Бирок туура жана баары эле жасай албайт. Анткени баягы технологияны аябай эле жаман көргөндөр да бар да. Бул кабылбаш керек. Анткени баары эле айтишник болуп кетпейт, баары эле адвокат болуп кетпейт, баары эле юрист болуп кетпейт. Ар кимдин өзүнүн кызыгуусу бар дегендейчи. А бирок бир кирип көргөндөн кийин анан кызыгып кетүүсү көп эле учурда байкап калдым да. Анткени бизде стереотип бар да. Программист дегенде физик же математикадан күчтүү болуу керек дегенчи. Ошол стереотиптен өтө алысмын менчи. Анткени андай эмес да. Математикадан жакшы болуш керек деген нерсе да эмес. Кирип көргөндөн кийин бул тил үйрөнүү деген башка бир Кытай же англис тилин үйрөнүү деген сыяктуу эле менин оюмчачы. 6 ай боюнча окуп, 6 айдын жыйынтыгы менен ар бир окуучу автоматизация эксперти болуп чыгат да. Ал эмне деген сөз? Мисалы, ар бир жерде жасалган программанын жасалуу жагы бар, анан жасалгандан кийин аны колдонуу жагы бар да. А колдоноорго чейин текшерүүдөн өтүп туруш керек. Мисалы, бир программаны жасаш үчүн бир программанын чоңдугуна жараша бир 2 айдан баштап 2-3 жылга чейин кетиш мүмкүн да. Анан бат-баттан өзгөрүп турат. Мисалы, мен бүгүн 10 функциясын кошсом, эртеңден баштап бир 20 функция болуш керек. Ошону кошуп туруш керек. Ар бир кошкон сайын программа өзгөрүп турат, версиясы өзгөрүп турат. Бузулушу мүмкүн, же бузулбашы мүмкүн дегендейчи. Бул жерде эмне кылат? Биз үйрөткөн технология башкача тил менен айтканда робот жасайбыз да. Ал робот дегенде бир код жазабыз. Ошол код өзү жасалып жаткан программанын ичине кирип, туура иштеп турабы же туура эмес кетти, ар бир версиясы өзгөрүлгөн сайын бузулган жерлерин өзү таап, анан бизге репорт кылып чыгарып турат да. Бул нерсе азыр рынокто өтө талап көп. Ушул өнөр боюнча университеттерде өзүнчө бөлүм жок. Же ушул университетте барып окуп, ушундай кесип менен чыгам деген нерсе жок да. Ошон үчүн көбүнчөсү бул биздин эле тренинг центр эмес, бүт жерде, башка штаттарда болсун же Америкадан сырткары жерде болсун, бүт жерде эле бүт тренинг центрлерден чыгат бул кесипчи. Constructor then, that's another class? No, the scanner is the constructor, yeah. Кыргызстаныбыз Кудайга шүгүр шартты да түзүп койгон да. Биз жабык мамлекет эмеспиз да, бизде демократия да. Бийликтен колдоо көрсөтүлбөсө дагы, бирок тосуу жок да. Эми колдоо көрсөтүлбөйт, бирок тоскон да эмес да. Эгер кааласаң жасасаң болот да. Сага эркиндик берилген да бизде. Ошонусун ойлоп карасаң, бизде өтө чоң мүмкүнчүлүк бар. Кыргызстанды эң чоң эң алдыңкы аутсорсинг мамлекет жасап койсоң болот. IT тармагынан. Кыргызстанда эми өнүгүп баштаганы үчүн азыр ушул учурда ким аракет көп жасап ушул тармактын ичине кирем десе, алардын келечеги андан чоң да. Айтып коюшат го, мисалы, илгери бир билбейм 10 жыл мурда Бишкектен жерлер сатылып атканда арзан. Анан азыр ойлогондор көп да. Мен ошол 10 жыл мурда жерлерди алып салсам болмок экен депчи. Канча көп болсо алып салсам болмок экен. Же квартиралар арзан болуп турган кезде алып салсам азыр сон болмок экен депчи. Анткени азыр кымбаттап кетпеди. Ошол сыяктуу эле да, азыр ушундай бир учурда Кыргызстанда бир билбейм 5-10 жылдан кийин жаштар азыркы мүмкүнчүлүгү барлар ошентип ойлоп калышы мүмкүн деп ойлойм да менчи. Ушу 10 жыл мурда мен IT сферасына кирип бир нерсени үйрөнүп, сайттарды жасап, же ушундай айтишник болуп кетсем сон болмок экен деп ойлошу мүмкүн деп ойлойм да. Ушундай брейндер да, аябай брейндер, таланттуулар келет, кыргыздар келип, бирок ушул жерде
баягы кара жумушка кирип кеткен өтө өкүндүрөт да. Эгер ошолорго мындай бир жол көрсөтүп, бул ушундай деген нерсе бар. Эми бирок түшүнөм да, анткени ар бир иммигранттын историясы да өзүнүн тепкичтери бар да. Мисалы Кытайлар канча 1800 Голд Рашка келген да Калифорнияга. Ошолор келгенде эле өзүнүн стептеринен өткөн ар бир кадамдан. Биринчи баягы кыйын жумуштарды, кара жумуштарды кылды, лаундерлерди кылды. Андан кийин да бир аз өтүп отуруп, кийин окууга көп берилип баштады. Окууну окушту, жакшы билимдүү болду. Азыр карасаң Кытайлардын, Япондордун Америкадагы иммигранттары эң жогорку жерлерде иштейт да. Доктор баары, программист доктор Калифорнияда, Сан-Францискода жашап да. Бирок биз ошол эң биринчи кадамдарды басып атабыз да азырчы. Келип биринчи бул жерде таксиде иштесе болот экен да деп, кийин фурада иштесек болот экен да деп, ошолорду басып өтүп атабыз да. Мен буга чейин Чейсте, анан бул жакта 2 жумушта иштеген үчүн, негизи жумушта Чейсте эртенен саат 5ке чейин ошол жакта иштеп, анан 5тен кийин бул жакка келем да. Анан жумуштар көп болуп, анан 2 жумуштун же банкта иштешим керек болуп, же бул жакта тренинг центрде иштешим керек болуп, экөөнүн бирөөнү тандашым керек болуп калды да. Көбүнчөсү биздин эле ошол кыргыз студенттер, эжелер, агалар, энелер дегендей, анан келип ошолорду окутуп, үйрөтүп, мисалы өзүнүн жаңы карьерасын баштаган, ага деле жардам, мисалы бул да болсо өзүн бир кичинекей болсо дагы бир салым деп ойлодум да. Мисалы мен Чейске кетип, бул жакты таштап койсом болмок да, бирок бул жакка келгенин себеби да ошонун да, мисалы көбүнчөсү ушул биздин эле өзүбүздүн эле комьюнитинин арасында болуп, өзүбүздүн эле коомубузду көтөрүп дегендейчи, жардам берип дегендей. Көптөгөн таланттуу жаштар бар да, таланттуу жаштар толтура. Бирок бирөө ушул талантты карап жол көрсөткөн бирөө болуш керек да. Анан жол көрсөтүп, ушул жолун билип туруп өзүң басып өткөнсүң. Анан ушул басып өткөнүңдү да бирөөгө көрсөтсөң болот эле да. Бирок ошол нерсени көрсөткөнгө шарт болуп турган да, мен ошол жоопкерчиликти сездим да. Анткени бизге жол көрсөтө турган бизден бир 20 жыл, 30 жыл эрте келген кыргыздар жок да. Кыргыздардын иммиграциясы жакында эле башталбады. Алгачкы жол көрсөткөн бирөө болуш керек да. Мисалы бизге индустар келип же орустар келип же башка бирөөлөр келип көрсөтпөйт да жолду. Анткени баары жаңы бизде. Анан эми алгачкылардан келген катары ушундай жоопкерчиликти алышыбыз керек. Балкылдаган көзлөрүң, балдай ширин сөзлөрүң, жүрөктө сүйүү козгоду. Жалгыз сен үчүн ырдап, жалгыз сен үчүн сөздөп, гитара коштоп боздоду. Берип кой сен жогуңду, соноп кой оң колуңду, шакекти өзүм тагайын. Кып-кызыл гүл алып мен, таптаза жүрөк менен, жаныңа өзүм барайын, шакекти өзүм тагайын. Берип кой сен жогуңду, соноп кой оң колуңду, шакекти өзүм тагайын. Кып-кызыл гүл алып мен, таптаза жүрөк менен, жаныңа өзүм барайын, шакекти өзүм тагайын, шакекти өзүм тагайын деген экен да.